айдан чыккан депутаттарды карап коелу. Канча депутат чыккан? Азыр 5 Депутатка бай бербеди. Бошка чыгармайбы? Assalamualaikum. Kandайсыздар? Кыргыздарбы? Амансыздарбы? Жакшырсыздарбы? Элем кандайсың? Жакшыбы? Кандай сен? Жакшырсыздарбы? Амансыздарбы? Биз Акниет Аманат коомдук фондунан келдик. Буга чейин Эламанды шартка байланыштуу үйүнө келе албай, Ошко чакыртып, коомчулукка бир алып чыгып, ортодо көпүр болуп берели, ушул Эламандын да оорусуна себепчилик кылалы деп бир ушундай элге алып чыккан элек. Кудай буйруп, бүгүн Кудай насип эткен экен, алай жеринде турабыз. Баягы миң уккандан бир көргөн дейт. Өзүбүз келип, өз көзүбүз менен көрүп, ата энеси менен таанышып, Эламандын акыбалын сурап кетели деп келип турган чагыбыз. Анан бул Эламанды ошол алгач эже кайрылган күндөн баштап эле мен ошо Индияда врачтардын түз өздөрү менен сүйлөшүп, анализдерин жиберип, Кудай буйруса Эламанды күтүп атат. Каражат чогулуп калса эле иншалла жиберебиз. Ал жакта күтүп атышат врачтар. Анан бир жакшы ийгилик болуп берсе, Кудайым ошол дарчыны
табаасын ушу Индиядан таап келет деген ниеттер бар иншалла буюрса. Анан азыр биз келатсак дагы жакшы сапарга чыкканда ушундай жакшы жолдо жүргөндө жакшы инсандар менен сапарлашпол дейт. Кудайым буйрук болгон экен, азыр Оштон студенттер да келип атат экен. Азыр алгач эле бул жерден кезигип таанышып калдык. Ушу Элямандын көйгөйүн жолосом Элямандын ден соолугуна кайдыгер карабаган студенттер да ушунчалык колунан келген жардамын берип бүгүнкү күндө Алла ыраазы болгон болсун. Канчалаган мекендештерибиз жардамын берип атат. Мен анан ушул Ак-ниет аманат коомдук фондунан өткөндө биз негизи ар бир көтөрүп чыккан инсандардын өзүнүн адрестерин гана берип келебиз. Элеман, мен өзүңдүн адрестериңди бергем. Кудай буйрса эл кабардар, жардам берип атышат иншалла, жардам берип атышат. Биз дагы ошол Ак-ниет аманат фондунан ошо элдин аманаты мен жеткирип коеюн деп тура көрдүм. Бул жерде 5000 сом акча. Андан кийин дагы биз бул менен эле токтолуп калбастан, бул иштин аягына чыкмайынча, Кудай буйрса, жыйынтык чыгармайынча биз толук аракетти кылабыз. Мына азыр бул жерде видео тартылып атат. Бул видеону бүтүн элибиз көрөт, бүтүн мекендешибиз көрөт. Сени Элеман бүтүн элибиз көрүп атат. Алай жери көрүп атат, Кудай буйрса. Дүйнөнү кыдырып кеткен кыргыз элим көрүп атат. Кудай буйрса, сага кайдыгер карабайт. Кыргызды эч качан таштап койгон эл эмес. Тем более могу Алайдын жери ушунчалык намыскөй, патриоттук жагынан ушунчалык күчтүү сезимдери мен билем. Ошондуктан мына буга чейин дагы Алай жеринин мээргүл карындашыбызды ушул Алай жеринин тургундары аябай жакшы жардамын берип отуруп, иншалла мына боорунан операция болуп чыгып, Кудай буйрса жакын күндөрдө келет Индиядан. Ана могу сенин атың ким эле? Майрамбек. Майрамбек, Кайсыл жерде окуйсуң? Өзүм бизнес жана менеджмент факультетинде окуйм, ОШКда. Канчанчы курс? 4-курсмун. Машалла. Ушу Элеман акабыздын ооруп атканын билип, кайдыгер карабайлы деп достор менен акция уюштурганбыз. Өзүбүз университетте студенттерге. Аны Мирлан Байдисенович деканыбыз колдоп, бизге өзү баштап берди. Ушул ишти жакшы кылып атыпсыңар, ушул боордошубуз айрылып кетсин, болгон жардамды берели деп. Эми студент экенине карабай, ушул канча студент болсо ошонун баары ар бири салым кошту. Ушу 5 сом, 10 сомдон болсо дагы ушул боордошубуз айрылып кетсин деп. Ушу насип экен сиз менен келатып мына ошончо Оштон келип ушул жерде жолугушуп калдык. Анан ушу түздөн түз кайрылып кетет элем, ушу колумда бар инсандар жок эмес, Кыргызда, Алайда, Ошто, ушу колуңуздан келген жардамыңыздарды аябай берсеңиздер, бул иниси дагы донор болот, Кудай буйрса. Ошол эки мыкты эр азаматтарыбыздын өмүрүн сактап, ушуларга жардам беришиңиздерди суранат элем. Иншалла. Ушунда студент экенине карабай топтогонда мына 12200 сом сумма болду. Эми аз да болсо алып коебуз. Кудай буйрса, эми бул ишти дагы башка университеттерде досторум менен сүйлөшүп, дагы мындан нары дагы ошондой кайрымдуу инсандардан жардам сурап, ушул акцияны улантайын деген ойлор бар, Кудай буйрса. Сиздерден Алла ыраазы болсун. Өзүңүздөр ушу билимдин үстүндө жүрсөңүздөр дагы кайдыгер карабастан, азыр өзүңүз айткандай эле бир күндүк жейт турган пирожкисин дагы жебестен мына Эламанга салым кошуп отурушат. Алла ыраазы болсун. Ушул кайсыл университет болду? Ошку БИМ, бизнес жана менеджмент университетинин жалпы студенттерин Аллах таалам ыраазы болгон болсун, Мугалимдер бакыт берген болсун. Баарыңыздарга рахмат. Мен мекендештер баса белгилеп айтып кетейин. Биз ушул студент мына окуунун үстүндө жүргөн, ата энесинин көз карандысында жүргөн ушул окуучуларчалык биз жокпузбу мекендешим. Бизнестин туттуу чокусунда жүргөн, Кудайга шүгүр мүмкүнчүлүгү бар инсандар бар. Мен ошол инсандарга кайрылып кетем. Келиңиз мекендеш, момундай бир келген 5 күндүк өмүрдө Элемандай болгон жана башка ушундай бүгүн тагдырдын оор сыноосуна кабылып турган мекендештерибиздин өмүрүн сактап калайлы. Ушул жумушубуз калат мекендешим. Ушул кылып аткан бүгүнкү мына басып жүргөн сооптуу жумушубуз калат. Бүгүн сомубуз менен эмес, же бир дүйнөбүз менен эмес, чыныгы жашоого ушуларыбызды алып бара албайбыз. Мына бүгүнкү таап аткан соопторубуз менен барабыз чыныгы жашоого. Ошондуктан акыретти ойлойлу мекендешим. Сомдун артынан гана кызматты кылбастан, сооптун артынан дагы кызматты кылайлы мекендешим. Мен ушуга чакырып кетем баарыңыздарды. Келиңиздер, могул Элеманга Кудай буйрса, бул жарымынан деле өтүп калды, каражат жагы чогулуп, Кудай буйрса. Аз эле убакыт калды. Сиз дагы, мен айтып кетем, Элемандын
өмүрүн сактап калууга себепчи болууга аракеттениңиз. Кийин өкүнүп калбаңыз мекендешим. Биз жардамды бир гана Аллахтан сурайбыз. Аллах таалам сиздерди себепчи кылып жибергенди насип эткен болсун иншалла, Кудай буйрса. Сиздин канчанчы балаңыз болжак? Эң чоң бала. Эң чоң балаңыз, Канча балаңыз бар? 3 жыл бир кыз. 3 балаңыз бар. Жашыңыз канчада? Жашым 46. 46да. Бул ооруга чалдыкканы канча болду энеге? 9 жыл. Oğlum 2009 beri şu oruğa çaldırıp şunun azabını tartıp gelecek. 2010 yılı Bişkek'te perişan oldu. Ondan keyin 2015 yılı daha perişan oldu. Anda жақсы болып қалды деп сүйініп қалсақ, 2017 жылы қайрадан қозғап, içінен немесі грыжа пайда болып, андан өттің су сарындылары шығап, кейде қан шығап, түніменен шыны қарайбыз. Құдайым шипа берсе екен, балам ұшы тынбай, мұрды қанайды, тіже қанайды. Алла ұшыға себепчи болып, баламды өмірін сақтап қалғыла. Бұда жардамыңарды бере көргілер, қырғыз елден. Сілерге чоң рахмат, Алла қолдасын. Ыйлабаңыз энеке, биздин кыргыздын уулдары бар. Кудай буйрса кыргыз айтып атам го, эч качан кыргыз элин эч качан таштап койгон эл эмес. Биз атайын аттанып чыкканбыз, жок дегенде момундай сиздерде энелердин жок дегенде бир тамчы көз жашын арчыганга жарайлы. Жигиттик сапатыбызды көргөзөйлү. Жаштарды бир ушундай жакшылык иштерге үндөйлү деп ушул кайрымдуулук Ак ниет аманат коомдук фонд ачылган. Кудай буйрса биздин фонд болгон ортодо көпүрө чыныгы кайрымдуу инсандар менен ушундай муктаж бир туугандардын ортосунда таттуу көпүрө болуп берип жүрөт иншалла. Сөзсүз бул кыйналган күндөрдү артта калат энеке. Кыжаат болбоңуз, сабырдуу болуңуз, баары жакшы болот иншалла, Кудай буйрса. Elim var iken, Donor yurtum var düşürdü. iken. Донорчу да? Allah'a razı olayım. Şu el var iken, yurt var iken beri atışap. Rahmat şu bergenderge dağı. Буйрса, азыр баланын диагнозу боюнча айтпаппыз. Бала боор оорусуна чалдыккан. Боорун алмаштырыш керек. Бул операция Кыргызстанда жасалбайт. Билесиздер, чет жерде жасалат. Бүгүнкү күндө Индияда врачтар менен сүйлөшүп жүргөн, ири суммадагы каражат талап кылгандыктан сиздерге кайрылып турабыз. Үй бүлөнүн шарты жетишпендиктен. Туура кабыл алыңыздар, туура түшүнүңүздөр мекендештер. Сиздерде мүмкүнчүлүк бар экен, сиздердин 12 мүчөңүздөр түгөл экен, сиздерге муктаж болуп турат мекендешим. Ким билет эртең кандай күн болорун. Ошондуктан терең ойлонойлу мекендештер. Келиңиз, Эламандын өмүрүн сактап калууга себепчилик кылайлы, аракет кылайлы иншалла, Кудай буйрса. Энеке өзүңүз да айтып кетсеңиз кыскача, өткөндө баланы өзүңүз алып бардыңыз эле биздин астыбызга. Андан берки жыйынтык кандай болуп атат? Элибиз жардамын берип ататпы? Кандай болот? И жардам берген инсандарга өзүңүз айрыкча ушу чет жерде жүргөн мигранттарга дуаңызды берип койсоңуз энеге. Мейли. Бул өткөндө алып барып келдик эле, бизге жакшы жол ачылбай, каякта кандай из менен барсак экен деп аттык эле. Биринчи Россияга дедик, андан кийин Индияга деп, ушу Ак ниет коомунан Медер Сапарбаевич жакшы жол ачып берип, бизди ушу элге жарыялап, элдин немеси боюнча жакшы жыйынтык болуп атат. Акчалар түшүп атат. Кудай буйруп насип кылса, жакын арада Индияга алып барып, ушул баланын боорун алмаштырып келели деп атабыз. Ушул талаада жүргөн мигранттарга, ушу эли журтума эң биринчи ушуларга ден соолук каалайм. Үй бүлөлүк бакыт каалайм. Иштеринде ийгиликтүү болсун. Рахмат сиздерге, чоңдон чоң рахмат сиздерге таазим кылам. Дайыма ишиңиздер жүрүшө берсин, жакшылыктар болсун, ден соолугуңуздар болсун, эл ичинде аман болуп жүрө бериңиздер. Рахмат. Allah razı olsun. Жакшы жардамдар берип атат ушу Эламанга. Кыжаат болбоңуздар, баары жакшы болот иншалла, Кудай буйрса.